Илгери бир куш жыгаштын башына уя салып, эки балапан басып чыгарат. Балапандарынын биринин аты Көкүк, экинчисинин аты Зейнеп экен. Алар убагы келгенде чоңоюп, уядан учууга жакындап калат. Акыры учууга Көкүк менен Зейнеп даярдык көрүп, алмак-салмак канаттарын күүлөп, машыга башташат. Бир күнү Зейнеп канаттарын күүлөп, анан ордуна келип жаткан соң, Көкүк уянын кырына чыгып талпына баштайт. Бир кезде Көкүк кулап кетет да, аңкилдек атып отуруп, жердин жаракасына кирип кеткен экен. Уяда калган Зейнеп бир тууганына кантип жардам берерин билбей, чыйпылдап чыркырап кала берет. Көкүк ошол бойдон дайынсыз жоголот. Кечинде Көкүк менен Зейнептин ата-энеси келип, Көкүктүн уядан кулап жаракага кирип кеткенин угуп, артынан издеп жөнөшөт. Алар да жердин жаракасына кирген боюнча дайынсыз жоголот. Зейнеп болсо бир нече күн уяда жалгыз «Көкүк» деп сайрап отуруп, акыры уядан учуп кетет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып, Көкүк деген боюнча жүрөт экен. Ал эми Көкүк болсо жер алдында жашап, жер үстүндө калган бир тууганы Зейнепти сагынганынан Зейнеп дей берет экен. Алар бири-бирин издеп үн алышып сайрап, жол шаарына жакын калганда таң атып кетет экен да, жер алдындагысы эртең издейинчи деп жалкоолоно түшөт. Ал эми жер үстүндөгүсү болсо эми таң атсынчы дейт экен. Ошентип ушул кезге чейин экөө табыша албай жүрөт имиш.